Салам достор. Окутуудун кезектеги сабагына кош келиңиздер. Бул биздин elementary 1 деңгээлинин how much жана how many эки суроосунун айырмасын түшүндүрө турган сабак экен. Сабактан эмесе баштадык. Төмөнкү диалогго көңүл буруңуздар. Hello, how much are the grapes? Саламатсызбы, жүзүмдөр канчадан? Дейт. Hello there, 150 sums per kilogram. How many kilograms do you need? Саламатсызбы, килограммы 150 сомдон канча килограмм керек сизге? Дейт. Байкасаңыздар, бул жерге карага алынган сөздөр how much жана how many деген эки сөз бериптир. Экөө эки башка жазылганы менен кыргызчага бирдей эле канча канчадан деп которулуптур. Эмнеге деп атсаңыздар, бүгүнкү сабакта ошону түшүндүрүп беребиз. Англис тилинде, кыргыз тилинде канча деген суроо эки жол менен айтылат экен. How much жана how many деп. Буга чейинки эсиңиздерде болсо өтүлгөн сабакта саналбай турган задатоочторду өткөнбүз. Бул суроолордун саналбай турган задатоочторго түздөн түз тиешелиси бар. Себеп дегенде саналбай турган задатоочторду how much менен эсептей турган болсок, how many менен санала турган задатоочторго суроо түзөт экенбиз. Дал ошол эки суроонун түзүлүшүнүн айырмасын билишибиз зарыл экен. Анткени алардын жардамы аркылуу англис тилинде катасыз так сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Айттык, буга чейин англис тилинде, кыргыз тилинде канча деген суроо эки жол менен айтылат. Ал how much жана how many болуп деп. Биринчи how many суроосунан баштайбыз. Бул санала турган задатоочтор менен колдонулган суроо экен. How many apples? Канча алма дейт. 3 apples. 3 алма. Мурдагы сабакта айтканбыз, санала турган задатоочторду баягы кол менен оңой эле санап кое турган заттарды айтабыз деп. How many cars? Канча унаа? 2 унаа. 2 cars дейт. Дагы бир суроо. How many fingers do you see? Канча манжа көрүп атасың? 4 fingers. 4 манжа дейт. Эми how much жөнүндө сөз кылалы. How much болсо бизде саналбай турган задатоочтор менен колдонула турган суроолуу сөз экен. Саналбай турган заттар эң башынан эле же жекелик санда, же көптүк санда турат деп айтканбыз. Алардын аягына s мүчөсүнүн улообу ката болуп эсептелинет. Аларды атайын тизмеден карап же онлайн сөздүктөрдөн карап атайт экенбиз. Жана аларга суроо коюп аткан учурда how much суроолуу сөзүн колдонот экенбиз. Суроонун түзүлүшүндө how much деген суроолуу сөздөр дайыма сүйлөмдүн астында турат. Ошондо суроо төмөнкүдөй болот экен. How much water do you want? Сага канча суу керек деп. Бир суу, эки суу деп айтуу бир аз туура эмесирээк болот деп айтканбыз грамматикалык жактан. Демек, суу жөнүндө сурап атканда дагы биз канча деп жалпылап сурайт экенбиз. Дагы how much juice did you drink? Канча ширин ичтиң дейт. Дагы мисалдарды карасак, how much money do they need? Аларга канча акча керек дейт. Money деген дагы саналбай турган задаточ, демек ага суроо коюп атканда how much деп сурашыбыз керек экен. How much time will it take? Канча убакыт алат бул дейт. Убакыт деген дагы саналбай турган задаточтордун катарына кирет англис тилинде. Демек, how much деген суроолуу сөзү коюлат экен. Бул суроолорду айырмалап жанагы түзүп атканда гана айырмасын билбестен, жооп берип атканда дагы айырмасын билүү зарыл экен. Себеп дегенде, жооп берип атканда дагы задаточтордун санына көңүл бурушубуз зарыл экен. Буларга кантип жооп берет экенбиз. How much же how many'ни колдонуп сиздерден саналбай турган задаточтор аркылуу суроо түшсө, анда сиздер жооп берип атканда дагы көлөмдү жана өлчөмдү билдирген жардамчы сөздөр менен жооп берет экенсиздер. Мисалы, some бир аз, бир нече. A lot of бир топ, бир көп. A little bit of бир аз гана, кичине деп которулат экен. Же болбосо ошол затты, саналбай турган заттын көлөмүн көрсөтө ала турган идиштер, кесим же бир өлчөмдөрдү айтып колдонот экенбиз. Мисалы, a cup of бир кружка. A bottle of бир бөтөлкө. A slice of бир кесим. A kilogram же kilo of бир килограмм же кило дейт. A liter of бир литр дейт. Негизинен мындай жардамчы сөздөрдүн саны көп. Жардамчы сөздөрдүн толугураак тизмесин алуу үчүн видеонун астындагы шилтеме аркылуу колдонманы ачсаңыздар болот. Бул арада биз ошол сүйлөмдөр менен жардамчы сөздөр менен түзүлгөн суроолорду карап алалы. How much milk does your cow give? Оюңуз канча сүт берет десе, my cow gives 5 liters of milk. Менин уюм 5 литр сүт берет дейт. Бир сүт, эки сүт берет деп айта албайбыз. Аларды атайын санаганга жардам берген жардамчы сөздөр менен айтабыз дедик. Демек, саналбай турган сүт деген суроого карата суроо берилди. How much менен жооп берип атканда биз сүттүн жанына санала турган атайын санаганга жардам бере турган жардамчы сөздү кошуп айттык. My cow gives
5 liters of milk деп. Дагы бир мисалды карап алалы. How much time does it take to learn English? Англис тилин үйрөнгөнгө канча убакыт кетет дейт. It takes minimum half a year to start speaking English. Англисче сүйлөп баштоого эң аз дегенде жарым жылдай убакыт кетет дейт. Бул жакта дагы time, убакыт деген сөз англис тилинде саналбай турган заттардын катарына кирет. Ага карата how much менен суроо коюлду. Жана коюп атканда ошого карата жооп берилди дейт Азаматсыздар, слайдды паузага коюп өз алдыңыздарча практика кылсаңыздар болот. Бул арада биздин сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта дагы башка суроолордун түрлөрүн түзгөндү үйрөнөбүз. Кандай түрлөрү бар экен ошолорду да карайбыз. Бул арада дагы башка пайдалуу маалымат үчүн сиздерди соц түйүндөрүбүздө күтөбүз. Же биздин колдонмобузду телефонуңузга Play Store'дон жүктөсөңүз болот. Ал жакта кошумча тест жана көнүгүүлөр менен дагы көбүрөөк маалымат үйрөнсөңүздөр болот. Сабактарда жолугушканча жакшы калыңыздар.